Assalamu alaikum. Dağın bir konspekt. Dağın bir mesele boyunca oy geldi. Oşol oylar жазып koyun dedim. Ansız dele. Jolda tığın bolat, vaqt bolat. Balkim keyinçerek vaqtım jetse, onu özünçe tasma kılıp çıkarabız. Eğer jetpese uşul boydan vaqtım bolgonda özüm körüp kevrnetleri kaytalap turganga paydası tette uşu konspektlerdi kılıp atam. Azыр эми мына ушул жашоодогу bir maksat маселесинде bir ой келди. Бул жаш өткөн сайын ушундай bir кээ бир нерселер үзүндүү болуп жүргөн нерселер bir бүтүндөлүп, bir тыянак болуп, bir жашоого мындай bir түшүнүк болуп калыптана берет окшойт го. Жашоо максаты адамдар эмне деп айтпасын, бирок затында анын багыт алганы, жашоосунда ушу алып бурушканы бул бактылуулук, бакты таалай. Адам ушу бакты таалайды издеп жүрүп жашайт. Анан ага жетпедим дегендер бар. Мен бактылуу болдум дегендер бар. Мына ушул маселеде ойлонуп отуруп, кээ бир сөздөр бала кезден бери болуп жүргөн сөздөр бар. Китептерден окугандарыбыз бар. Өзгөчө классикалык китептерде ушул келет. Мен ушу бактылуулукка умтулуп, чуркап, алып урушуп жүрүп, бактылуу болгонумду билбей калыптырмын. Bir кезде мен бактылуу болгон экенмин деген сөздөрдү угуп калабыз. Кантип адам өзүнүн бактылуу болгонун билбей калат. Мына ошол жерде максат жана максатка алып бара турган тандалган жол жөнүндө сөз болуп турат, процесс жөнүндө. Айтайлык, мен мына ушу bir үй алсам бактылуу болом деп максат койдум. Ошо үй алуудан максат эми бактылуу болуш эмес албетте. Мындай bir жайлуу, комфорттуу жашоо, да? А комфорт жыргал, демек жыргалдын артында маселе турат. Ушу бактылуулуктун bir элементи катары bir маселе турат. То есть затында үй алсам бактылуумун, мына ошого токтойлук. Жана үй алуу үчүн мага эмне керек? Акча керек биринчи кезекте. Албетте акча керек, жер сатып алышым керек, же болбосо жок дегенде курулуш материалдарын алышым керек, мага байланыштар керек, тууган урук керек, кимдир бирөөдө бир нерсе бар, кимдир бирөөдө бир өнөр бар, тааныш билиш керек, бир арзаныраак кылып берген уста керек, же болбосо койчу иши кылып, ушул менден кандайдыр бир процессти талап кылат. Жана ушуга жан үйрөтөм. Караңыздар, жан үйрөтөм. Эгер чындап мен мага ушул үй зарыл болсо, ушул үйдө мен өзүмдүн келечегимди элестетем, ушул үйдө балдарым ойноп атат, аялым менен тууган уругум келди. Жана ушул үй мен үчүн аябай ушундай бир бактылуулуктун ушул этабында мага бир ачкычы болуп калды ушул үй. Ушу уктасам түшүмө кирет, бассам турсам оюман кетпейт. Жакындаган сайын, акчам чогулган сайын, жолсум пайдабалы көтөрүлүп, дубалдары курулуп, эшик рамдары коюлган сайын мына жакында бактылуу болом. Мына. Үйүм эмне болду? Бүтөйүн деп калды, Кудай буйрса. Чакыр тойго. Болду, чакырабыз. Мына. Орусча предвкушение счастья деп коет да, бактылуулуктун алдындагы бир арапасы. Мына ушул сезим, ушундай бир жүрөккө, ушундай бир жагымдуу, напсиге жагымдуу сезим. Анан бир күн үй бүттү. Үйгө кирдик. Той кылдык, туугандар чакырдык, кошумчалар келди. Анан үйдө жашап атабыз, килем, радиатор иштеп атат, бардыгы жайында, укмуш, үйдү көрүп, алхамдулилlah, Кудайга шүгүр, мага Аллах ушундай үй берди деп ыраазы болуп калабыз. Бирок баягы бактылуулук кайда кетти да? Баягы сезимдер жок. Баягы сезимдердей сезим жок. Эмнеге? Ойлоп көрсөк, ошол үйдүн өзүндө эмес, үйдү куруп атканда бактылуу болгон экенбиз. Процессинде бактылуу болгон экенбиз. Бизге ушул күрөш, алып урушуу, умтулуу бизге өзгөчө сезим берген экен да. Үйдүн өзүндө ал сезим жок. Эмнеге? Себеби ал бүттү. Эми башка максаттар пайда болду. Эми болду үйлөш керек. Алып уруштук, тарам, дагы чогултмай, дагы чуркамай, дагы кыз издемей, андан кийин кудалашмай, анын калыңын бычмай. Ну, процесс бизди уйгутуйгу кээде проблема болсо да, мындай бир ошого куштарбыз өзүбүз күтүп атабыз, проблема болушу керек, муну чечебиз проблеманы. Анан үйлөгөндөн кийин келин келди, бала, үйүңдө бир кошуна пайда болду. Алар менен жашап атасың, келиниң чай куюп берип атат, бирок баягы сезимдер жок. Башка бир максаттар чыгып калды эми.
небере күтүп атасың, ага алып бурушуп атасың. Баягы келин алсам бактылуу болом деген ойда жок. Бактылуумунбу азыр мен деген ойда жок. Эмнеге башка процесстеги бактылуулук мен алып бурушуп атабыз. Демек мен ушундан улам ойлоп коем. Маселе максатта эмес экен да. Адамдын максат бир мүдөө бактылуу кылбайт экен. Ушуга жетсем бактылуу болом деген адашуу экен. Менин оюмча. Адамды бактылуу кыла турган бул процесс экен. Ушундасыңарбы? Мына ошол максатка жетүүдөгү процесс. Кайсыдыр бир падыша айткан экен. Багдадтын өзүнө караганда Багдадты алуу процесси мага алда канча лаззаттуу болгон, ширин болгон депчи. Бул эмнени айтып атат? Багдад өзү Багдадты алгандан кийин түйшүктөр башталды. Багдадты кайрадан ордуна келтирүү, аны чоң борборго айландыруу. Багдадты алуудагы чыгармачылык, Багдадты алуудагы эргүү, андагы команданын иши ага көп мындай бактылуулук сезимдерин берген да. Мына ушундай. Ошондуктан мен үйлөнгөнгө чейин аябай сүйдүм эле, күйдүм эле, үйлөнгөндөн кийин эле алдымда бир крокодил пайда болуп калды дегендер бар да. Бул эмне десе процесс бактылуу кылган. Үйлөнгөндөн кийин такыр башка процесстер башталды. Башка ойлор башталды. Баягы сүйүү күйүү эми бала үйлөш керек, кыз чыгарышка кетип калды. Ошондуктан муну мындай чоң масштабка көтөрүп айта турган болсок, мен айтам туугандарым, демек бактылуулук мунун жашоонун туура уюштурулуусу экен да. Анда максаттар эмес экен. Максаттар болгону багыт. Мына ошого карап умтулуу. Ал бизди бактылуу кылбайт экен. Процесс, сен туура жашап атасыңбы, туура эмес жашап атасыңбы? Ошол жашоо деген сөз мен дайыма айтам, бул этиш, грамматика да. Мына ошол процесс бизди бактылуу кылыш керек экен. Бул процесс кантип бизди бактылуу кылат? Эгер туура уюштурулса, эгерде биз ошондон рахат ала тургандан, ошол процесс бизди өнүктүргөн, өзүнө тартып кеткен, бизге илхам берген процесс болсо гана биз бактылуулукту сезет экенбиз. Эми мына ошол максаттарды коюу мына ушундай турат. Бүгүнкү күндө билесиңер, мындай бир маселелер бар да. Кыйшык болсо да, оозу кыйшык болсо да байдын баласы сүйлөсүн деген заман. Эмне десе, бирөө бир тренинг өтөм десе, анын бир байлыгы болуш керек да. Анын бир бизнеси болуш керек. Анын бир жетишкендиги болуш керек. Ал бир максатка жетип, бир ийгиликке жетип, ийгилигинин далили акча, жетишкендик, анан кийин ал сени үйрөтүүгө укугу бар. Оозу кыйшык болсо да байдын баласы сүйлөсүн. Өзгөчө акча бизнес тренингтерде мен ушуну байкадым. Бизнес тренингке чакырганда келгендердин бардыгы мына ушуну сурайт. Сиздин бизнесиңиз барбы? Канча акчаңыз бар? Счетуңузду көрсөтүңүз. Чоң тренерлер дагы мына ушул счетунда миллион долларларды көрсөтөт экен. Реалдуу мына менин счетумда мынча евро бар дейт экен. Мен ушунча акча таап алган үчүн сага үйрөтүп атам дейт экен. Бул максат туугандар. Бирок ошол процессте ал бактылуу болдубу? Мына маселе ошондо. Ошол процессте ал эмнени жоготту, эмнени курбандыкка берди. Кээ бирлер ошондой миллиондорду жетип туруп, эч нерсе таппадык деп атат. Биз көп нерсени жоготтук деп атат. Демек, миллионер болуу максаты, акчаны көп табуу максаты ал акчанын өзүндө эмес, ошол процессте. Ал бизге эмнени берет, ошол акчанын артынан куу, бизге эмнени берет ошол процесс? Эмнени бизден алып коет ушул процесс? Мына ушул жөнүндө ойлонуу керек экен. Бул деген байлыкты дагы таркетип кетип калды деген сөз эмес. Байлык жаман деген сөз эмес. Бул жөнүндө дагы Кудай буйрса биз сүйлөшөбүз иншалла. Бул балким дагы бир конспект болот. Эмне үчүн биз байлыкка умтулабыз?